Assalamu alaikum. Karakol şаарынын тургундары жана Каракол шаарынын жакын жашаган айыл жергесинде жашаган тургундары мына мен сиздерге кайрылгым келди. Бул жер Каракол шаарынын Нефтяник районунун ылдый жагындагы мурунку танковый час. Тетиреки танковый час. Тигине теги мурунку танковый час. Ошо танковый частан бери ылдый түшкөндө мына ушундай жер бар. Бул кичине токойчо жашылданган жер. Мынакей. Момдан ылдый карай бир аз токойчо болуп жашылданган жер болуп турат. Анан бул жагы Каракол шаарынын мүрзөсү. Мына ушу жерде канча деген өтүп кеткен маркум мусулман бир туугандарыбыз жатат. Анан эми ушунун эле тегереги ушундан ылдый карай. Ушунун эле тегереги. Ушундай аябай жаман көрүнүш болуп кетти. Кайдан алып келип ушундай мусорларды төгүп таштап атышат. Мынакей. Момундай болгон машина толгон токой мусор таштап атышат туугандар. Туугандар, тазалыкты сактайлы. Тазалыкты кармайлы. Мына эмне деген мусор таштап кетип атасыңар? Мен ким таштаганын кармап алган жокмун, көргөн жокмун, бирок мен жалпы элге кайрылып атам туугандар. Мынакей эмне деген мусорлар ташталат. Бамперс ташталат, мүшөк, пакет. Айтор болгон бардык мусорлар ташталат. Иттин өлүгү ташталат. Мына момундай иттин өлүктөрү да ташталат. Анан эми туугандар, бул эң туура эмес. Мына бул жагында мүрзө турса, жанына ушундай келип мусор таштаганыңар бул Кудайга жакпаган иш, туугандар. Эми туугандар, мынакей мусорный яма деген мына жакын эле турат. Билесиздер, мына ылдый жаңарыктан өтүп Поскайден ылдый өткөндө пристанды көздөй баратканда мусорный яма бар. Туугандар, мына тетиги туштан ары карай мусорный яма бар. Эми эрикпей эле ушундай машина мусоруңарды ошо жака алып барып төкпөйсүңөрбү? Туугандар, кичине тазалыкты сактабайсыңарбы? Же үйүмдөн эле агоротумду, коро жайымды тазалап койсом эле тазамын деп ойлойсузбу? Кимде ким ушунду таштап кеткен болсо. Бул туура эмес көрүнүш туугандар. Мына ушул жерге Каракол шаарынын Пржевальскийден бери карай ошол райондон Нефтяник району, Атарвановка районунан ушул жака бадасы чыгат, уyu чыгат. Жайлы ушул жака чыгат. Ошону туура түшүнүңүздөр туугандар. Мондай мусорларды таштабагыла. Бардык адам баласы биринчи өзүнүн коросунан, өзүнүн агоротун тазалайт, туура. Бирок ошондо да ойлонуш керек. Мындай Каракол шаарынын жээк тегерегинин баары ушундай мусор болуп калды. Бул дагы мен кичинекей эле мусорун тартып атам туугандар. Төкпөгүлө ушинтип. Бул аба менен айланып эле мынакей эмне деген оор сурколор чыгып атат. Бул күнү сыганда эмне деген жыттар чыгат. Туура түшүнгүлө туугандар. Анан мен ушу Каракол шаарынын мэриясына жана тазалык ишканасына жана депутаттарына жана ушу райондук
депутаттарга кайрылат элем. Туугандар, ушуну көзөмөлгө алып, ушуну кичине карап, ушуга бир иш-чара колдонуш керек. Туугандар, себеби мынакей ушу ылдый жактын баары ушундай булганышка толду. Абдан көп. Ишенбесеңиздер, өзүңүздөр ушундай бир кайрылып, ушундай карап кетсеңиздер болот. Мынакей бул жол убагында жасалып, эмне деген машина өтүп турган ушул жолдон. Тиги чоң жол жасалып баткан кезде. Туура түшүнүңүздөр. Туугандар, ушу менин сунушумду туура кабыл алыңыздар. Мынакей, момундай машина менен бияка бул мүрзөгө Куран окутканы далай адамдар келет. Анан ушундай мүрзөнүн жанындагы ушундай мусор болуп, булганыч болуп турса, бул эң туура эмес. Бул туура эмес көрүнүш болуп калат. Туугандар, тазалыкты ар кимибиз өзүбүздөн сактайлы, коомубуздан сактайлы, Каракол шаарыбыздын тазалыгын сактайлы. Туура кабыл алып, туура түшүнүңүздөр, туугандар.